Салам достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен 46-чы видео сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбызды баштаардан мурда сиздерге орус тилинин практикалык курсу аттуу китептерди тааныштырып кетүүнү уруксат этиңиздер. Урматтуу достор, эгерде сиздер бул китептерди алсаңыздар, орус тилинин грамматикасын кенен үйрөнө аласыздар. Жеңил кыргыз тилинде түшүндүрүлгөн орус тилиндеги эрежелерди кыргыз тилинде түшүндүрөт жана ошондой эле орусчадагы кыргызчасы дагы бар. Астында словарлар бар, словарлардын кыргызчасы бар. Ал эми орусча көнүгүүлөрдүн кыргызча котормолору бар, кыргызчылардын орусча котормосу бар. Ким орус тилин эң мыкты деңгээлде үйрөнөм десе жана терең үйрөнөм десе, сөзсүз ушул эки китепти алып үйрөнсө болот. Биринчи бөлүгүндө совершенный жана несовершенный видтер бар. Өткөн чак, учур чак, келер чак, өткөн чак, учур чак, келер чак жана ошондой эле көптүк сан, жекелик сан, кыскасы ушулардын баардыгы биринчи бөлүктө. Ал эми экинчи бөлүктө болсо падеждер, предлогтор жана ошондой эле тактаа сүйлөмдөр, который сөзү бар, там, где деген сөздөрдүн баардыгы экинчи китепте. Алыңыздар, орус тилин кенен үйрөнүңүздөр. Анда эмсе, урматтуу достор, биз сиздер менен 46-чы видео сабагыбызды баштайбыз. 46-чы видео сабагыбыз родительный падеж, сын атооштордун жөндөлүшү. Сын атооштордун жөндөлүшү. Урматтуу достор, биз сиздер менен орус тилинде баланын деп айтканды, мисал үчүн баланын, андан кийин жакшы баланын деп айта турган болсок, кантип айтабыз? Мына ушулар жөнүндө сөз болот. Анда эмсе, эгерде бул сабакты түшүнөм десеңиздер, сөзсүз аягына чейин маани коюп угуңуздар. Ызы чуу жерге отурбастан, тынч жерге отуруп, колуңуздардан келсе наушник тагып, терең маани берип отурсаңыздар, сөзсүз жакшы нерсени үйрөнүп аласыздар. Мисал үчүн, урматтуу достор, именительный падежде мальчик дей турган болсок, ал эми родительный падежде мальчика болот. Мальчик десек бала, родительный падежде мальчика баланын болот, ошондо баланын. Эми мечта мальчика десек баланын кыялы. Мечта мальчика баланын кыялы. Эми акылдуу баланын кыялы деп айтсак кандай болот? Акылдуу баланын кыялы деп айтсак кандай болот? Мисал үчүн, умный мальчик, именительный падежде умный мальчик, ал эми родительный падежде болсо умного. Умного, ого деген окончание коебуз. Умный деген сөзгө умного мальчика болот. Ошондо мужской роддо ого деген окончание кошобуз. Умного мальчика. Эми акылдуу баланын кыялы демекчи болсок, мечта умного мальчика. Мечта умного мальчика акылдуу баланын кыялы болот. Андан кийин, мисал үчүн, умный деген сөзгө дагы бир сөз кошо турган болсок, старательный дегенди кошо турган болсок, кийин буларда дагы ошол эле окончание кошулат. Старательного, умного болгон болсо, демек старательного болот. Мечта умного и старательного мальчика. Акылдуу жана аракетчил баланын кыялы. Ошондо бардыгына ого деген кызыл менен белгилеп койгонмун. Ошого карап билип алсаңыз болот. Мечта умного, значит, ого деген окончание кошобуз, и старательного мальчика. Акылдуу жана аракетчил баланын кыялы болот. Эгерде буга дагы башка бир сөздү кошсоңуз деле болот. Мисал үчүн, дагы бир башка сын атооч кошо турган болсок дагы ошондой эле окончание алат. Мисал үчүн, мечта умного и старательного и прилежного, прилежный деген тырышчаак, и прилежного мальчика. Прилежного. Кыскасы ушинтип ого деген окончание коюлуп кете берет, баардыгы окшош болот. Андан кийин, урматтуу достор, женский род болсо кандай окончание кошобуз? Мисал үчүн, жакшы кыздын дегенде кантип окончание кошобуз? Көңүл буруңуздар жана мурдакы менен салыштырыңыздар. Мисал үчүн, именительный падежде девушка десек, родительный падежде девушки болот, девушки. Значит, мечта девушки деп айтабыз. И деген нын деген мүчөнү берет. Кыздын кыялы. Андан кийин, эми акылдуу кыздын кыялы десек кандай дейбиз? Умная девушка. Именительный падежде умная девушка, родительный падежде
умной девушки болот. Умной девушки десек акылдуу кыздын. Эми акылдуу кыздын кыялы демекчи болсок, мечта умной девушки. Мечта умной девушки. Андан кийин акылдуу эми дагы бир сөз кошсок, акылдуу жана аракетчил кыздын кыялы десек, мечта умной и старательной девушки. Аракетчил жана акылдуу кыздын кыялы болот. Ошондо биз женский роддо ой деген окончание кошобуз. Ой деген окончание кошуп атабыз. Муну мен кызыл менен белгилеп койгом. Значит, мечта умной и старательной девушки. Мужской род менен салыштырабыз, достор. Мужской род менен салыштырганда кандай болду? Мечта умного и старательного мальчика болду. Мужской роддо ого деген окончание койдук, а женский роддо болсо умной, мечта умной и старательной болду. Девушки. Женский роддо ой деген окончание кошобуз. Андан кийин, мисалы үчүн мужской роддо достор, работник деген сөздү алсак, именительный падежде работник, родительный падежде работника, жумушчу, жумушчунун. Эми ушуну зарплата работника десек, жумушчунун айлыгы. Зарплата работника, жумушчунун айлыгы. Эми опытный работник десек кандай болот? Тажрыйбалуу жумушчунун айлыгы десек кандай болот? Опытного работника. Именительный падежде опытный работник, родительный падежде опытного работника. Зарплата опытного работника. Зарплата опытного работника. Демек биз мужской роддо айттык, ого деген окончание коебуз. Ошондо тажрыйбалуу жумушчунун айлыгы болот. Андан кийин дагы бир сөз кошо турган болсок, зарплата опытного и ответственного работника. Демек, ответственный деген сөзгө дагы ого деген окончание кошобуз. Зарплата опытного и ответственного работника. Дагы бир сөз, дагы бир сын атоош кошсоңуз деле ушинтип окончание кое бересиз. Эки сөз кошсоңуз деле дагы көп 10-20 сөз келсе деле ушинтип ого деп кете бересиз. Мисалы үчүн, зарплата опытного и ответственного и старого работника. Тажрыйбалуу, жоопкерчиликтүү жана эски жумушчунун айлыгы деп бардыгында ого деген окончание кошосуз. Андан кийин, урматтуу достор, женский род болсо, мисалы үчүн именительный падежде работница, ал эми женский роддо болсо родительный падежде работницы, работницы болот. Зарплата работницы. Жумушчу аялдын айлыгы. Женский роддо болуп аткандыктан мен аял деп айтып атам кыргызча. Зарплата эми опытная работница болсо, опытная работница болсо, родительный падежде кандай болот? Опытной работницы. Опытной работницы. Женский роддо ой деген окончание кошобуз деп айттык. Ал эми мужской роддо болсо ого деген окончание кошобуз деп айттык. Зарплата опытной работницы. Опытной работницы. Тажрыйбалуу жумушчу аялдын айлыгы. Эми ответственный деген, ответственная дегенге дагы ошондой эле окончание коюлат. Мисалы үчүн, зарплата опытной и ответственной работницы. Зарплата опытной и ответственной работницы. Тажрыйбалуу жана жоопкерчиликтүү жумушчунун айлыгы. Эми буга дагы бир сөз кошо турган болсоңуз, 3 сын атооч болсо де, 4 сын атооч болсо деле, ошондой ой деген окончание кое бересиз женский роддо. Зарплата опытной и ответственной и старой работницы. Женский роддо ой деген окончание кошосуз. Зарплата опытной и ответственной и старой работницы. Тажрыйбалуу, жоопкерчиликтүү жана эски жумушчунун айлыгы болот. Эми урматтуу достор, средний род болсо кандай болот? Средний родго көңүл буруңуздар. Мисалы үчүн айталы, слово, Слово десек сөз. Мисалы үчүн слово десек сөз, родительный падежде слова, а кылабыз. О менен аяктаса а кылабыз. Слова сөздүн болот. Аягындагы оны а кыла турган болсок сөздүн болот. Автор слова. Сөздүн авторы. Эми умное слово десеге, умное слово. Акылдуу сөз десек, эми акылдуу сөздүн деп айтмакчы болсок кандай болот?
умного слова болот. Умного бунда дагы мужской родтогуда эле окончание коебуз. Умного слова болот. Мисал үчүн, автор умного слова. Автор умного слова десек, акылдуу сөздүн авторы болот. Акылдуу сөздүн автору. Андан кийин мисал үчүн акылдуу орусча сөздүн автору демекчи болсок, автор умного и русского слова. Автор умного и русского слова болот. Демек, средний роддо дагы кандай окончание кошот экенбиз? Мужской роддогудай окончание кошобуз. Ого деген окончание кошобуз, достор. Мисал үчүн, андан кийин дагы бир мисалды айта кетем, урматтуу достор. Мисал үчүн, мужской роддо магазин десек, магазин десек, магазин. Магазина десек, магазиндин родительный падежде, эми магазиндин кожоюну демекчи болсок, хозяин магазина. Хозяин магазина. Магазина десек, магазиндин кожоюну. Эми чоң магазиндин кожоюну демекчи болсок, кантип айтабыз? Именительный падежде большой магазин, родительный падежде большого магазина. Ого деген окончание кошобуз. Хозяин большого магазина. Хозяин большого магазина, чоң дүкөндүн кожоюну. Андан кийин, мисал үчүн, эми чоң жана белгилүү дүкөндүн кожоюну демекчи болсок, известный деген сөзгө дагы ого деген окончание кошобуз. Мисал үчүн, хозяин большого и известного магазина. Хозяин большого и известного магазина деп ого деген окончание кошобуз. Мужской роддо ого деген окончание кошобуз. Андан кийин, урматтуу достор, эми женский род болсо, мисал үчүн школа десеге, школа, женский роддо школа, родительный падежде школы болот, мектептин, мисал үчүн мектептин директору десек, директор школы, эми чоң мектептин директору деп айтсак кандай болот? Большая школа, большая школа, эми родительный падежде большой школы болот. Большой школы, большой школы, чоң мектептин, большой школы. Директор большой школы, чоң мектептин директору болду. Ой, женский роддо ой деген окончание коштук. Эми чоң жана белгилүү мектептин директору деп айтсак кандай болот? Директор большой и известной школы. Директор большой и известной. Демек, женский роддо кандай окончание кошот экенбиз? Ой, анан ой деген бардыгында ой деген окончание кошот экенбиз. Ал эми мужской роддо болсо ого деген окончание кошот экенбиз. Андан кийин средний род болсо, средний роддо здание десек, здание имарат, родительный падежде здания деп айтабыз, имараттын, здания имараттын болот ошондо. Мисал үчүн, охранник здания десек, зданиянын, имараттын охранниги. Эми чоң имараттын охранниги деп айтмакчы болсок, кантип айтабыз? Большое здание десек, чоң имарат. Эми чоң имараттын деп айтмакчы болсок, родительный падежде большого деп айтабыз. Ого. Большого здания. Охранник большого здания. Охранник большого здания десек, чоң имараттын охранниги. Андан кийин эми чоң жана белгилүү имараттын охранники десек кантип айтабыз? Охранник большого и известного здания. Охранник большого и известного здания болот. Демек, средний роддо дагы мужской роддогудай ого деген окончание кошот экенбиз. Эми андан кийин, урматтуу достор, салыштырабыз, караңыздар. Хозяин большого и известного магазина деп айттык. Мужской роддо ого деген окончание кошобуз. Хозяин большого и известного магазина. Бул жерде магазин мужской роддо болгондугуна байланыштуу ушинтип ого деген окончание кошобуз. Хозяин большого и известного магазина деп. Эми женский роддо болсо, мынтип айттык, директор большой и известной школы. Чоң жана белгилүү мектептин директору. Мужской, женский роддо ой деген окончание кошот экенбиз, сынатошторго. Ал эми мужской род болсо ого деп айтып атабыз. Мужской род деп айтканыбызда магазин деген сөздү эске алып айтып жатабыз. Ал эми женский род деп айтканыбызда школа деген сөздү эске алып, ошентип ой
ой деген окончание коюп жатабыз. Андан кийин средний род болсо мынтип айттык: охранник большого и известного здания. Охранник большого и известного здания. Чоң жана белгилүү имараттын охранниги деп айттык. Демек бунда дагы мужской родко окшош болуп калды. Средний род болчу бул. Здание дегенде демек ого деген окончание кошот экенбиз, урматтуу достор. Урматтуу достор, эгерде сиздерге бул сабактар түшүнүксүз болсо же кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, сөзсүз комментарийге суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Жана ошондой эле урматтуу достор, эгерде бул сабак сиздерге бир аз түшүнүксүз болсо, кайрадан көрүңүздөр. Болбосо орус тилинин практикалык курсу аттуу китептерди алып, ал жактан терең кенен үйрөнө аласыздар. Аладдин Исламидинов вас всегда любит, дорогие мои. Я вас всегда уважаю и люблю. До новых встреч, дорогие мои.